Assalamu alaikum, урматтуу Tez Xabar kanalının көрөрмандары, урматтуу мекендештер, аталар, агалар, инилер, байкелер, тағалар, жеендер, амансыздарбы? Биз буга чейин Оштогу Актек соода борборундагы товарлардын бааларын билип бергенбиз. Бүгүн болсо айыл чарба техникаларынын бааларын билүү максатында Актек соода борборуна кайрадан келдик. Актек соода борбору Оштогу Манасата же болбосо ХБК кичи районундагы Айыл банктын Каныкей ресторанынын, Ош электронун жана Быта банктын жанында жайгашкан. Бул болсо Разахов проспектиси, Разахов паркынан ылдыйраак түшүп туруп, сиздер оң тарапка буруласыздар, Актек соода борборуна киресиздер. Өткөндө биз Актектен көп маалыматтарды 1 саат бою бергенбиз. Бул чыгарылыш аз эле болот. 10-15 мүнөт гана биз менен чогуу болуңуздар. Актектеги айыл чарба техникаларынын бааларын билели. Мисалы, саламатсыздарбы? Мисалы биз сиздерге азыр Актектеги плюзаторлордун, мотоблоктордун жана башка техникаларынын бааларын билип беребиз. Кудайберди деген жигит өткөндө тааныштырган. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Иштер жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Мен кайра келдим. Келиңиздер. Негизи өткөндө биз көп маалымат бергенбиз Актектенчи. Анан дагы кайра спрос болуп атат. Оригинал менен китайский товарлардын бааларынын айырмасы кандай болду экен? Актектеги мотоблоктордун, автомойкалардын, плюзаторлордун жана газонокосилкалардын бааларын кайра билип бер деген маалымат, сураныштар көп болду. Ошон үчүн мен кайра келдим. Баарына кайрыла албайм. Убакыт тарыраак, азыраак. Ошон үчүн эгер убактыңыз болсо, мага мына бул жакта турат, жалаң айыл чарба техникалары автомойкадан баштап бир маалымат берип коелу. Сиздин мага жардамыңыз керек. Бул жерде визиткасы турат. Эгерде Актек дүкөнүнө келебиз десеңиздер, анда 0775 20 05 10, 0557 25 05 10 телефон номерлерине чаласыздар. Разахов көчөсүндөгү 21 Дареге, Ош шаары. Эгерде кааласаңыздар, интернеттен aktek.kg сайтына кирип дагы бардык товарлардын баалары менен таанышсаңыздар болот. Иштер кандай болуп атат, Кудайберди? Жакшы эле болуп атабы? Тез Xabardын атынан келип атабы клиенттер? Ооба, келип атат көп келишти. Абдан жакшы. Мына караңыздар, мен сиздерге бир катар маалымат берип коеюн. Эжелер, жеңелер, апалар, карындаштар үчүн бул жакта идиш аяктар, үйгө керектүү бардык сиздерге товарлар келип каалаганыңыздарды тандап алып кетсеңиздер болот. Усталар үчүн дагы бүт товарлар бар. Электро товардан баштап кычкачка чейин баары бар. Автомойкаларды тааныштыралы. Эң алгач азыр эми жаз мезгили келип атат. Машиналар тез кирдей баштады дегендей мойкалар талап болуп калды. Эң алгач скидка болуп аткан азыркы сезондун эмелери менен шаймандар менен скидка болуп аткандарына тартып берели. Биринчи эле мойкадан баштасак анда. Так. Мойкаларыбыз азыр скидка жүрүп атат. Ошол моментте 8000ден эң кымбаты 26000ге чейин. 8000ден 26000ге чейин. 8000диги азыр скидкасы менен эсептей турган болсок, 8000диги скидкасы менен 6000 сомдон болуп атат азыр. 6000 сом. Скидка азыр сезон башталып калды, жаз мезгили. Ошон үчүн атайын скидка кылып атасыз. Скидка кылып атабыз. Акция деңиз. Акция. Анда акция боюнча ушул канча болду? 6000 сом. Бул 6000 сом болду акция боюнча. Кийинкиси уже 9000диги 8000 сом. 7500 болуп калды мыналар. 7500. Эң кымбаты 26000диктер бар. 26000диктер азыр скидка баалары менен 19500 сом болуп калды. 19500 сом. Скидка баалары. Бул айта кетсек, бираз эң кичинекейинин мисалы эмеси киловатты 1600 ватт болот. Атмосферасы, абанын кысылуусуна, абанын басымын кармашы 135 бар, 90 бардан 135 барга чейин. Эң күчтүүсүн ала турган болсок, эң күчтүүсү 3200 ватт, мындайча айтканда 3 киловатт 200 ватт болот. Атмосферасы бул эң мына күчтүүлөрдүнкү 150 бардан 225 барга чейин кармап берет буларга. Анан эми мындайча ала турган болсок, сезондо
күндө эле мойкага алып бара берип машинелерди мындай азыр орточо эсеп менен эсептеп алганда 25 күндүк мойкага алып кирсеңиз, ошо 25 күн алып кирген мойкаңыздын акчасына бир домашний өзүңүзгө мойка сатып алсаңыз болот да. Буларды мисалы үчүн профессионалдык кылып колдонбойсуз эле, үйдөгү бир челлекей же бир мындай чака сыяктуу кичинекей эле нерсенен суу тартырып алып колдонсоңуздар болот буларды. Айыл жергесине жакшы турбайбы? Айыл жергесине жакшы. Анан крантан дагы суулап, ошол крантан дагы тартырсаңыздар болот. Абдан жакшы экен. Эгерде айылда трубадан таза суу жок болсо, анда арыктагы сууну чоңураак шелекке куюп алып эле, ага муну туташтырып салып коюп, анан унаңыздарды жууа берсеңиздер болот экен. Бул эң жакшысы сапаттуусу. Сапаттуу буюмга көңүл бөлүңүздөр. Автомойканы тааныштырдык. Эми азыр сезондо мисалы газонокосилкалар бар. Газонокосилкаларды тааныштыра кетсек, Газонокосилкалар. газонокосилкалар азыр ошо скидка жүрүп атат. Чоңдорунан эң кичинекейинен чоңуна чейин бар. Анан бензин менен иштегени бар, электрическийлер бар. Мына турган жактагылар азыр булар электрическийлер, анан булар болсо бензин менен иштегендер. Эң кичинекейлери мына 32 сантиметр болот. 32 сантиметр. Булар орточосунун 34 сантиметр. 34 сантиметр. Эң чоңунуку 38 сантиметр. 38 сантиметр. Бирок мына скорость да бар, а? Скорость дагы бар. Ар кандай шөптүн өсүүсүнө карап, мындай кичинертип чоңойтуп алсаңыздар болот буларды. Эң кичинекейинин ваты 1000 киловатт. Обороту минутасына ташынын айланысы 3000 жолу айланат. 3000 жолу айланат. 1 минутада 3000 жолу айланат. Эң чоңунукун ала турган болсок, эң чоңунуку 1600, мындайча айтканда 1 киловатт 600 ватт, ташынын айлануусу 1 минутада 3500 жолу айланат. 3500 жолу айланат. Скидкасы менен ушуну айтыңызчы. Азыр эми 13 миңдиги скидкасы менен 9750 сом болду азыркы скидка менен. Азыркы скидкасы менен 9750 сом. Сезонго карата скидка коюп атабыз ушул сезондук эмелерге, шаймандарга скидка болуп аткандардыкы ушул. Бензин менен жүрө турганычы? Бензин менен жүрө тургандар бар. Муналар бензин менен жүрөт. Булар 22800. Эң кичинекей. Мына арзаныраак варианты силерге. Жаңы келип атат, ушундай эме кылсаңыздар болот. Вид өтө сонун. Вид жакшы экен, а? Саргайып, сап-сары болуп турат, сонун экен. Азыркы чыккан жасап алган машиналар бар го, титан диска менен. Дискалар да титановый. Мына титан диска экен. Эң кымбаты 32000 сом турат. 32000 сом. Скидкасы менен айтыңыз. 22800 скидка менен эсептеп берейин мен силерге азыр. 22800 17100 сом болот экен. 17100 сом ушул болот, а? Түшүнүктүү. Кийинкиси канча болуп калат ошондо? Андан кийинкиси 32000дигин эсептеп берейин силерге. 32000диги скидка баасы менен 24000 сом болот экен. 24000 сом. Бул газонокосилка негизи адамга ырахат бере турган нерсе. Эртең менен велосипед айдагандай үйдүн алдындагы газонду айдап эс алсаңыздар, ошондон өткөн рахат жок. Эми пульсаторлор турат. Пульсаторлорго өтсөк, үйдө дарактарды дарылаш керек эле. Гүлүн төктү, гүл төккөндөн кийин коро мезгилинде, коро түйгөндө сөзсүз түрдө дарылаш керек. Ар бир үйдө мына ушундай пульсаторлор болгону дурус. Булардын баасы сапаты кандай болуп атат? Сапаты дагы ошо турецкий булардын негизи эле айта кетсек, башта мына мойкаларга жана башта айтып өттүк. Андан кийин мына газонокосилкаларга, электрическийне дагы, бензин менен иштегенде дагы, мына пульсаторлорго, мына тракторлорго баарысына биз 6 айлык мөөнөткө кепилдик мына гарантиясы менен беребиз. Негизи 1 жылдык гарантия менен беребиз. 6 айга чейин эгер бир нерсе болуп, эми Кудай сактасын, болбой калсын, бузулуп же бир жери бир нерсе болсо, ошол өзүбүз бесплатный ремонт кылып беребиз. Өзүбүздүн сервисибиз бар, запчасттары кеңири. Өтө сонун, өтө сонун. 6 айдан кийинки 1 жылга чейинки 6 айында анда только уже устакысы бекер болот. Запчастын акчасын гана төлөп оңдотуп кетсеңиздер болот. Жакшы. Мына ушундай пульсаторлордун бааларын билели. Баалары мына скидка болуп атканы азыр мына 9600 сомдугу 6720 сом болуп калды. 12 скидкасы менен, 12 метр бийиктикке чейин чачып берет дарыны. 12 метр бийиктикке чейин 90 градуста деңиз. 16 литр. 16 литр батат, а? Бензин, а булар? Булар бензин, баарысы бензин менен иштейт. 16 литрден 25 литрге чейин эң чоңдору. 16 литрден 25 литрге чейин. Мен кара суудан бир аз арзаныраагын алып турмун. Былтыры кыйла проблема болду. Оштогу Шайыттөбөдөгү оңдоочу жайга 3 жолу барып оңдотуп жатып, бир сезонду өткөрдүм.
сапаттуусун албаган экенмин. Буюрса, акча болсо сапаттуусун силерден келип алам. Мына кичинекей мынасы литри аз мен силерге айттым. Скидка баасы өзү 9600 сом эле 6720 сом болду. Эң чоңун ала турган болсок, мына 10.000 сомдугу азыр скидка баасы менен 7,5 сом болот. 7,5 сом. Жакшы экен. 7,5 сом. Сапаттуу, баасы да жакшы. Сиздер көтөрүмдүү. Эми мага эң көп суроо мотоблоктон түштү. Кадимки ат күчү бар мотоблоктор. Мини тракторлор деп коебуз. Мини тракторлор, мотоблоктор. Мотоблокторду айта кетсек, эң кичинекейинен баштайлганда, эң кичинекей мына 44.000 сом турат акчасы. 44.000 сом. Акчасы 44.000 сом турат. Буларда 5 аттын күчү бар. Бензин расходу саатына 3,5 литр. Саатына 3,5 литр. Саатына 3,5 литр эле кетеби? 3,5 литр эле. Бундагы айдашыңызга эле кадимки эле жанагы мотоциклдерди айдап жүргөн сыяктуу эле управлять кылып башкарып айдайсыз. Скоростары бар. Эгерде газовать этип көбүрөөк айдасаңыз, көбүрөөк ичет бензинди, өзүнүн положениясында айдасаңыз, анда ошол өзүнүн ченеминде бензин ичип берет. Моторлору кандай мынакы? Мотордагы мына моторлор жакшы, булардын 6 ай гарантиясы бар. Мынаны ала турган болсок, мына ушунун мотору Honda мотор. Бул 52.000 сом турат. 52.000 сом. Размери барысыныкы бир. Запчасттары да бар да булар. Запчасттары да өзүбүздүн сервисибизде бар. Honda мотор. Honda мотор. А мына болсо простой мотор. Бул 44.000 сом турат, бул 52.000 сом турат. 44.000 сомдугу мен силерге азыр чыгып бере турган болсом, 33.000 сом болот ада. Мына биринчиси, а? Биринчиси. 33.000 сом ушул турушунда. Комплегинде эмнеси бар? Коштору бар? Комплегинде бунда насадкасы только жер майдалап берген эле, маласы бар. Маласы. Калган насадкасын баарысын өзүңүз самодельный кылып, дары чачкан жасасаңыз болот, флешкасын жасап алсаңыз болот, башка нерсесин баарысын өзүңүз самодельный кылып жасап алсаңыз болот. Honda мотор канча болду ошондо? 52.000 сом болду, да? 52.000 сом болду. Honda мотор 52.000 сом. Бул скидка баасы азыр 39.000 сом азыр. 39.000 сом. Мына скорость окшойт, да? Скорость задний вперед барысы 1-2 скоросттор барысы бар. Мына дөңгөлөктөрү да жакшы экен. Сапаттуу мотоблоктор. Эки кичинесин көрсөттүк, бааларын айттык. Эми чоңу турат. Зыңкыйтып, мына ушуну айылга барып сиздер айдоо жерлерин айдап иштетсеңиздер болот. Бул мотоблоктун баасы канча болду экен? Бул мотоблок эң чоңу болуп саналат. Булар дизель. Мына сиздерге жана башта айтып өттүк, булар бензин. Мына эң чоңу дизель. Бунун дагы расходу саатына 3,5 литр болот. Бунда 8 аттын күчү бар эң чоңунда. 8 аттын күчү бар. Өтө жакшы экен. 8 аттын күчү бар экен. Чоң. Скидка баасы өзү 85.000 сом эле, баасы азыр 63.700 сом. 63.700 сом. Бул да эми Турцияда турабы? Турецкий бул дагы, турецкий стандарт чыгат. 6 ай мөөнөткө гарантиясы бар, баарысын запчасттары кеңири, калган ушуда келип ремонт кылып алып кетсеңиздер болот. Сервисибиз дагы мына Семитей кинотеатрынын жанында, Жашмун остановкасынын жанында бар. Биздеги электрод мына дегеле азыр айта кетсек, бул силер башта айтып өткөндөй мойканын же плюзатордун же мына газонокосилканын эле запчасы эмес, башка электрошаймандардын баарысынын запчасттары бар. Каалаган жерде алып кетсеңиз болот. Абдан жакшы. Мына генераторлорду көрүп турасыздар. Генераторлордагы 5 шумный шуму бар, каалаган мощностогу генераторлорду келип алсаңыздар болот. Мисалы мына булар 5 шумный. Булардын акчасы деле сиздер көтөрүмдүү эле 100.000 сомдун тегерегинде болсо керек. Туурабы? Булар 5 шумный болуп чыккан, дизель булардын расходу өтө аз, 2,7 саатына 2 литр 2,7 иштейт. Башта айткан, мындайча айтканда 2,5 болгон 2,5 литр дизель. Анан 5 шумный, эгерде светке улап коесуз, өзүңүз обычный эмеге, свет өчкөндө уже автоматик өзү күйгүзүп берет. Сиз келип муну жүргүзүшүңүзгө керек жок. Абдан жакшы. Свет өчкөндө автоматик өзү теп. Автоматик переключение болот экен да. Киловатты саатына 5,5 киловатт чыгарып берет. Мына жерде көрүп турасыздар. Мына ушун компрессорлор да бар экен. Бизге азыр эми айыл чарба техникалары дедик. Айыл чарба техникаларына биз негизи мына ушул мото чалгыларды көбүрөөк сунуштайт элем. Жаныбыз кыйналып, адырдагы чөптү саартан кечке күч менен чалгы менен орчубуз да. Азыр эми техника өнүктү. Мына ушул мото чалгыны көбүнө сунуштайбыз. Бааларын айтыңыз. Мото чалгылардын эң арзанынан айта кетсек, эң арзаны 7200дөн башталат. Булар эки положенияда иштейт. Мындай кылып, мисалы үчүн жөө изгирт же башка нерсени чөпкө иштесеңиз болот өзүнүн ташы менен. Жилкасы дагы бар, жилка менен дагы чөп урсаңыз болот булар. Андан кийин мыналар бар, булар 21.000 сом турат. Ушулар 3 кылда, 3 положенияда иштегендери.
Булар эң күчтүүлөрү 21 миң сом акчасы. Буларда скидка алып, уже скидка баалары бар. Азыр мен силерге эсептеп берем. 3 положенияда иштейт. Чоң орсоңуз болот, жилка менен өрсөңүз болот, и бир насадкасы баягы секатор катары колдонсоңуз дагы болот. Секатор живой изгородок кессе болот экен да. Кессеңиз болот. Андан кийинки баалары жок, ошол орто ченем менен эле 10 миң сомдун тегерегинде. Эң кымбаты 21 миң сомдон башталат 7200ге чейин. Бул анан газонокосилкалардын газонокосилкалуу иштетсеңиздер болот. Мына электрическийлер бар, кичинекейлери. Булардын арзандары 3600дөн башталат. 3600дөн башталат экен, а? Абдан жакшы. Булардын да сапаты жакшы, бирок булар бензин менен жүрөт да? Булар бензин менен, баарысы бензин. Бир гана мына гана электрический, калганы баарысы бензин менен жүрөт. Азыр эң кичинекейин сиздерге скидка болуп аткандагы баасын эсептеп берейин. Скидка болуп аткандагы баасы мына 5400 сом болуп калат. 7200 сом азыр 5400 сом. 5400гө алса болот экен. Мына сапаттуусун 5400гө аласыздар, үйгө апарып, маза кылып иштеп, быйылкы сезондо кааласаңыздар бедени, кааласаңыздар адырдагы ак чөптү 3 сыйра орсоңуздар болот. Андан кийин мына 10 миң сомдугун ала турган болсок, мына азыр скидка болуп атканда 10 миң сомдук, ушул 7200дүктүн баасына түшүп калды. 7500 сом болчу бул скидка баасы менен, 10 миң. Скидка баасы менен. Абдан жакшы. Кудай берди. Сага рахмат. Биз дагы экөөбүз көп жолу көрүшөбүз. Ар дайым күлүп жайнап бизди күтүп алып тур. Биздин көрүүчүлөрдү дагы күтүп турушуңду мен Кудайдан тилейт элем. Көрүшкөнчө. Келип туруңуздар, көрүшкөнчө. Аман тур. Биз кайттык. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү. Биз Актектеги айыл чарба техникаларынын баалары менен сиздерди тааныштырдык. Мына ушул сиздер көрүп турган товарлардын баарын сиздер Актектен келип, базарга түшүп, ылай кечип, кыйналып жүрбөстөн түз эле Актекке келип алып кетсеңиздер болот. Баасы дагы сиздер көтөрүмдүү, сапатында вообще кеп жок. Актекке келиңиздер. Актек сиздерди күтүп алат. Кааласаңыздар, Тез кабардын атынан келдик деп келе бересиздер. Асманыңыздар ачык болсун. Тез кабар каналы ар дайым сиздерге жагымдуу маалыматтарды тартуулап турат. Актек менен бирге бололу. Көрүшкөнчө.